Assalamu alaikum agayın. Bişkeklikler, birinci karınar kutlu olsun. Bu Düşen Kerimov degen жылуу kestele gelbeyt. Mına borondodu da gelet. Şunday batır kişi dep koyun özüm. Naman Toktogulov degen mıқты talantlı baykebis öttü. Oşo kişinin bir ırsaptары var ele. Genilerdi işten tuğrap, basam tokoy aralap, üyle uçkan turat. Mendegi kur salavat degendey. Şunday tokoydu aralap жүрgөн жакшы көрөm. Mına kar jağdı. Sarıözөн çүйgө Bişkek kalasında birinci kar jağdı. Bıyılkı kıştın algaçkı karı. Kut olsun. İlgeri bizdin çoğ atalar kut jağıp atat deçi. Bunu kut bereke dep koyçu kardı. Bizdin at başında keste ulu kar tüşörle. Kalın uşul attın üsöngüsüne çeyin düşkön men bala kesti şunday. Anday karlar hazır jok. Sorayım yine eş yerde jok. Şu Alatoğ'un borundan da ulu karlar alaykuga düşçü devgam. Mına tüptün baş karkıralarga düşçü. Anday ulu kar çatkalga düşçü. Oşonday karlar hazır azaydı. Bul dagı tabiattın özgörüşü. Kanday olsa dagı Sarıözөн çüydün күзü abdan meyrimdi oldu, koңur oldu, жан чачынга мол болду, жакшы болду. Кудай жалгады дегендей да. Ana deme kar jağında daima adamdın көңүлү тазарат өзү. Tabiat bizdin Alatoğ jeri özü uşun üçün keremet dep aytып atpайбызбы. 4 mezgil ушул кезек алмашып турат өз убагында. Мына кыш мезгили келди. Кандай болот деп аттык эле мына кар жаап убагында келди. Ana deme баягы Акбарбай экенин болуш керек Рыскыловдун ревеле. Жамгырдан качпагыла men siyaqtı kaçpamına dep, mençelik kaçpamına. Jamgırdan kaçpagıla, men dey kaçpagıla degen. Şunday sabı var ele mıқты. Şunday kardan kaçpay, jana kar balası dosumdan ır saptar esime gelip atpayбы. Uktap kalgan burçuңардан çıkkıla degen ır var. Şunday uktap kalganыңар bolsa burçuңардан çıkıp bugün tazalanıp, psikologiyany, nervti, aң sezimdi bir tazaloo'nun mezgili uşul. Ana bizdin mına bala kestele iğnetil birinci klasta alıp eden ötü iğnetil götkөndөгү men ırlar esimde de mına. Kar jağıptır bulamık, karvek жүрü çıgalık. Kardan kişi jazaylık, karvek de ataylı. Degen ır var ele da, ır saptары. Oşol siyaktı tabiat abdan jakşı bolup turat. Ana nemi kar jağganda ilgeri ulu karlar dep atpайбыз. Mına Mukay Elibаевдин Adabiyatқа келсек, ушу кышты сүрөттөгөн, карды сүрөттөгөн чыгармаларда биринчи ири алды ушу Мукай Элибаевдин Алыскы тоодо анан эмне деген бир мыкты керемет ажайып аңгемелери бар да, дүйнөлүк деңгээлде ошол эле кезде жазган. Абдан ушу карды анан кышты сүрөттөгөн ушул атчан кетип аткандагы, анан жетим бала жолдо келатып, бос үйгө жолуккандагы көз алдында турат. Ушунчалык колуң менен кармалап тура тургандай, тимеле саламдаша тургандай жазган кайра Мукай абабыз. Мына Мукай абабыз чоң профессионалный, чоң таланттуу жазуучу болгон экен. Ошол эле кезде ушундай жазып кетти да. Анан эми чыгарым тарыхты ойлоп отурсаң, кар жөнүндө, кыш жөнүндө мына Барысбек каган, Барысбек бабабыз ушул эми биздин баатырлар илгери бир кыргыз эмнеден деп жүрбөйбүз. Кыргыз мына аңкоолук деп болбойт, эми эни өлүктөн да, кенебестиктен жайрайт деп жүрөбүз. Мына Барысбек бабабыз деле ошондой болгон экен. Мына Саян тоодо, Саян тоо жана Саян Катлабан деп атпайбы, Саян өрөөнүндө жатканда жолдун баарын тостуруп коюп, күчтүү мамлекеттик деңгээлге жеткен кез экен ошондо. Бүт түрк дүйнөсүн башкара турган акыбалга келип калганда, ошол эле түрк тайпалары деп коелу. Түрк жамаатынын бири түргөчтөр. Анан Барысбекти көкмөн ашуусу менен жана Култегин ошо тону көк дегендердин ташка жазылган жазууларында жазылып айтылып атпайбы чечмеленгенде. Биз ошол кыргызды дейт. Ал албетте кыргыз да. Балтанын сабы кыргыз болот. Саткын кыргыз жол баштап келген да тиги. Көкмөк ашуусу ошо көкмөктү тостурган эмес экен. Бияктан ким келет деп эни өйлөнүп жатып алышканда, ошондо жазып атат. Найса бойлогон, найса менен тең жааган карды ошол
ашып келдик дейт, карды жиреп. Ашууну, көкмөк ашуусун ашып келип, анан кыштын күнү ашуудан ашкандан кийин кыргызды чаап салып дейт, жанагы саткын кыргызды. Андан кийин анан Барысбекти уйкуда баскан да. Анан Барысбек бабабыз ошондо баян күнүн боз айгырын минип, ак боз айгырын минип урушка кирди дейт. Ошол Барысбектин каякта өлгөнү да каяк өткөндө саяк уруусу жөнүндө айтпайсызбы деп көп жолу сурады, ошо бирөө сурап атат да. Эми саяк уруусу жөнүндө көп эле айтылды. Саяктардын өзүнө берип койсоңор жакшы айтат эле да. Саяк досторума билдирем да мен тамашалашып, саяк досторум жакшы. Саяк эми кыргыздын бир уруусу. Кыргыздын уруусу. Мен окугандан эми санжыралардын баарында эле саяк айтылат. Саяк айтылганда ошо санжыранын баарында эле мына Карачоро, Тагайдын Карачоросу эшитип келген эки баланын бири саяк, бири азык деп айтылат. Анан эми ал каяктан эшитип келген? Мына Ферганадан эшитип келип атат. Ак үйлүдө жүргөндө аркы үргөнүч тараптан келатканда агесте Чагатай, Чыңгызхан Чагатай тукуму башкарып турган Орто Азияны. Эми ал ортого алып келгенде да, ошо санжыраларды ортого алып келгенде, Кыргыздын эч тутумун алып келгенде деп кой. Анан ошол Тагай би, адигине Тагай жашаган доорлор мына 14-15 кылымдын ороп арасы. Анан ошондо ким Ферганада мына Баргана деген кыргыздар, Ташкент, ушулар ороп арасында катагандар көп болгон. Кийин Оганстанга ооп кетти, катагандар көбү деп жүрүшөт. Катаган аз калды бизде. Катаган башка уруулардын ичине да кирип кетип аталышы өзгөрүлүп кетти. Хан Кошойдун катаганы да. Эми Хан Турсундун катаганы эмес, Хан Кошойдун катаганы. Кошой бабабыздын катаган уруусу Манаста айтылган. Анан ушул менимче ушу саякты мен ушу катагандын эле урпагы деп ойлойм. Ушул жактан эле алып келген. Азык деле ошол катагандын урпактары болуш керек. Анан эми мына Тоголок молдо бабабыз кадимки Тоголок жазып кеткен өзү Тоголок молдо. Ошол доорлордогу куйма кулактарды уккан киши да даанасын. Анан Тоголок молдону окуп отурсаң, ал киши жазып атат. Тетиги Ныл дарыясы дейт, Нил эмес болсо керек, Египеттин Нили каякта. Ныл дарыясы дейт, Орто Азиядын дарыяларынын бири болсо керек илгерки аталышы. Анан ошо Кожант деп атат. Кожант. Бу жерде да. Анан ошо Кожантта Эреше би деген Кыпчак бийлеп турган убакта ошол Байыш Баатыр деген болгон, ошо саяк деп айтылган дейт. Сит деп айтылган, сит деген уруктар дейт. Эми Тоголок молдо бабабыздын мага жакканы муну уруктар деп айтат да. Саяк эли же башка эли деп айтпайт. Эл деген нацияда туугандар. Кыргыз деген нация. Ал эл эмес, уруулар. Племиялар да, орусча айтканда. Анан эми ошондо Байыш Баатырдан анан алып чыгып атат берке саякты. А киши деле ошол Тагай бидин Карачоросун алып келип кошот. Тоголок молдо деле. Анан ошон кимди азыктарды болсо эмне деп атат? Азыктарды Кыпчактан чыкты деп атат. А кишинин жазганы боюнча. Анын бери алып келип экөө ошол Карачоро менен Тагай бийге келип, анан Тагай би аны балдарым деп кабыл алып, анан кадимкидей эле тондуу балдар, тонсуз балдар деп, анан кийин тарыхта мына аралашып баары бир баягы мынабу биздин эгизибиз деп айтып жүрөм го мен казакты. Эмне үчүн эгизим дейм? Мына Абайдай, ошол Абайдын небереси жанагы Шакарим абабыз жазып атпайбы? Шакарим билимдүү болгон, биздин санжырачылардан айырмасы Шакарим көп тилди билген киши болгон. Ссылка менен жазган. Ал тарыхый булактарга таянган киши өзү Шакарим. Шакарим айтып атпайбы? Акыры баарыбыз эле кыргыз наслинен чыкканбыз деп атат. Аны казактар алып салыптыр аны, оригиналындагы. Андай кылбаш керек. Ал кайран киши айтып атпайбы? Баарыбыз эле ошо кыргыз наслинен чыкканбыз дейт. Көрдүңүзбү? Кыргыз байыркы эл үчүн ошол Манасты жараткан. Анан саяк боорубуз ушул менин оюм боюнча ушу катагандан чыккан. Анан саяк катаган деп жүрөт. Анан ал ошо катаган бекеринен сакталып калган жок. Анан эми саяк уруусу жанагы саяк элдин шогу деп жүрбөйбү? Элдин деген ал саякты эл деп аткан жок. Кыргыз элинин шогу деп атат саякты. Элдин шогу деген ошол. Ал бул сөздү ким айтты деп мен мына тарыхтарды, санжыраларды карасам, мынабы Ормон хан өлгөндөн кийин орус бийлиги келип, мынабы Ак Өлөңдө балыкчынын ар тарабында
Ошо ак өлөңдө жыйын болгон экен, топ жыйын. Орус бийлик өткөргөн биринчи Нарын Каракол уези деп түсүп. Анан ошо топ жыйында Күрөңкөй Моңолдор урусунан болгон экен, мына Самансур. Мен Моңолдор үчүн эле айтып аткан жок, мына Самансур айылынан ушул аймактан чүйдүн башынан чыккан. Ошол киши Ормонканын сурнайчысы болгон экен. 2-3 сурнайчысы бар экен. Ошонун бири Күрөңкөй Моңолдор. Бирөө жанагы Сагынбай Манашчынын атасы Ороз бакты. Күрөңкөй сынчы киши экен, сөзмөр киши экен, ошондо айтып койгон экен, ушу сөз калып калыптыр. Эмне деп айтып атат? Саяк элдин шогу деп атат. Элдин, кыргыз элинин шогу. Оңу да бар, мунун солу да бар. Мунун эрдиги да бар, анан жана бүлүк салмайы бар деп айткан ушу мааниде. Элдин шогу дейт, шок мүнөзү эл өзү, сөзмөр. Азыр деле ушул саяк уруусунда көп мен аксакалдар менен сүйлөшөм да, абда сөз баккан, сөздү кыйын билген шайыр, анан абдан мындай сөз тапкыч чечендер көп да саяк уруусунда. Анан андан кийин айтып атат, Солто элдин тогу дейт. Мына Кагылайын Сары Өзөн чүй, берекелүү, бышыкчылыктуу жер. Солтонун жок эле дегенде капшытында 4 кап эгин тирелип турат, жайгышы. Сарбагыш менен бугунан жогу дебептир. Ал Сарбагыш элдин мырзасы дептир, кыргыздын мырзасы. Жалгыз атчан Сарбагыш деле колун желкесине алып, жалгыз атын мамыга байлап коюп жатат, ошо жалгыз атын деле союп берет. А бугудан барынан жогу деген. Биз 1000 жылдыкта көп жылда бир хан чыгарып алсак, өзү бир тууганы бугу өлтүрүп койду. Ушу бугудан барынан жогу дептир. Анан ошондой айларда айткан, ал Моңолдор элдин уйуткусу деген ал атам заманда айтылган экен. Анан ушундай бири-бирине баа берген, анан саяктан эмне деген баатырлар чыкты дейличи. Мына жакынкы эле Тайлак баатырдар талаш кыпчак тигүү деп жүрүп, Тайлак мына Акталадан чыккан берки Жумгал, мына Кетмен төбө, ар жагы Базар Коргон, туташ саяк уруусу жашаган. Анан көлдөгү саяктар кийин орус бийлигинде жана бугу Сарбагыштын чабыштарын токтотуш үчүн көчүрүлдү деп жүрөт. Анан эми белгилүү да Тайлак баатырды айтасың, Жамболот баатыр Бейжиңге колго түшүп кеткен, аны алып куткарып келген Алп Тобок Тогустородон чыккан. Ушундай зор эле кийинки тарыхта мына Кашкар баатыр деп жаздым мен кысартта. Жанагы Шайлообек Мусакожоев деген профессор экономист байке бар, ошол Кашкар баатырдын эстелигин койгон. Ал Кашкар баатыр мына Эрел тала деген менин повестимде бар. Ормондун колу менен Кенесарынын колу беттешкенде жанагы жекме-жек Эрөөлгө чыкканда ошол Кашкар баатыр 18 жашында чопуктун чечип салып, анан ак көйнөктөн чыгып анан жоосун жарасайганда ошо боюнча Кашкар баатыр аталып калды. Жалаңаш баатыр дейт азыр казактардагы. Анан эми биздин Советтер Союзуна келгенде Сүйүнбаев, Акматбек деген белгилүү мамлекеттик ишмерлер, Абдусүйөр Куулов Кетмен төбөдөн чыккан. Саяк уруусунан абдан көп да. Мына мен дайыма тамаша, чын аралаш эле айтам, мына театр өнөрүнөн айрыкча, искусстводон саяк уруусундагы ишмерлерди, мына искусство ишмерлерин, театр ишмерлерин алып салсаң, анда кыргыз искусствосу эңшериле түшөт да. Муратбек Рыскулов, Бүйсара, Бейшеналиева, койчу Болот Миңжилкиев, эмне деген залкарлар. Анан эми саяк уруусу менен айтып отурсак ошондой, бирок биз мына кыркыруу деп эле эмгичекти эле дапырап эле шайлоолорду эле максат кылып эле бербей, кыркыруу деп эле аны кагаз жүзүндө мамлекеттик деңгээлде жазып коюп, анан бөлүнүштү токтотуш керек. Бир кыргыз деген уран менен чыгыш керек да менимче. Жакшы, эми жана кышты айтты, кыштан салам бердик. Эми кабинетибизге келип жылуу жерге. Бир саяк туугандын айтканын аткардык деп калдык. Эми саяктар жөнүндө ошондой бир адам болсо дагы көрөрманыбыз ушул суранып атканын аткарып туралы колдон келишинче. Эми бир киши болсо дагы ырдап берем дегендей, кайран улуу оңончу Рыспай эке айтчу. Мен студент кезде мен Карбалас экөөбүз Рыспай экени шынарлап канча шарап ташыдык деп калам мен. Рыспай эке айтчу, мен бир киши болсо дагы ушу ыхласы түшүп турса мени көрөм деп. Таң аткыча ырдап берем дечү кайран киши. Анау Асанкали Керимбаев, мен Мамажан, Жолдошбек Мамажанов байкелерди дагы мен эң алып барып машина менен ырдаттым далай жолу. Абдан жакшы көрчү элем, өзүлөрү дагы ушундай сонун таланттарда.
Anı şu men üçün ele жалгыз алып барсаң да жалгыз сырдап берчү. Мына бизге Карагөйлөрдүн залкары соңку Асанбек Кыдырнасаров 92-жылдары, 93-жылдары жолугуп, ушу көчөдөн эле жолугуп, Байкеде үйүнө чейин алып барып, кийин канча комуз чертип берди мен, үйүнө алып барып, жалгыз эле, өзү эле, мен үчүн. Мурат Байкенин үйүнө канча барып, мына Байкекте комуз чертип, ырдатып, түндүн бир окумуна чейин отурган учурлар болду. Мына белгилүү өнөрпоз Куудул дагы, атактуу Куудул да, Күмөндөр Абыловдун атасы Мукул Абылов деген болгон, ал Байкемилгер жаш кезинде Нарын драма театрында иштеген экен. Кийин менин убагымда областтык газетте иштеп жүргөнүмдө ал киши мал багуу эле колхоз иштечү, анан жана чоң салтанаттарда келип театрда комуз чертчү. Обкомдун баягы чоң салтанаттары. Ошондо жолугуп Байкеде мал Мукул Байкеде сейрек комузчулардын катарында эле да укмуш чертип жаткан. А кишини мен үйгө алып барып таң атыкча комуз чертип берген учурлар болгон. Эми андай адамдар жок бир киши үчүн. Азыр эми баары эле коммерция болуп калбадыбы? Той ашта жүрөт, биздин ырчылар, комузчулар, төкмөчүлөр дегендей. Анан эми ал өзү менен өзү болсун, ошол баягы бир киши болсо дагы айтып берип туралы. Анан эми мына азыр мен жолдо келатып, анан үйдөн эле чыгып, шашылыш чыгып аттым эле, атайын туруп калдым да, Айтматов жөнүндө берүү болуп аттыр саат 12-де. Улуу Айтматовдун мына 95 жылдыгы Бозоголовдо келатат. Айтматов жөнүндө ал берүүнү мен көп жолу көргөм. КТРден берип атат да, КТРден, биринчи каналдан. Анан ал бир уктап туруп, анан ошол бир жайбаракат үйдө сүйлөгөнү, анан Айымкан Чоңанез жөнүндө айтканы, ал жомок күсөп, ал кишини кыйнаганы, түштөрүн айтып, чыгылып баягы үйдө Айтматов денен кыргызча абдан жакшы берүү ошол. Мен канча жолу көрдүм, мурда тартылган. Илгери Айтматов баягы үүлүү күчтүү кезинде тартылган да, мындай айтканда. Эми ошону орус тилинде которулуптур. Орус тилинде. Аял Виктор окуп атат да. Эми мындай да, мына биз КТРди, мен сурамжылайм, КТРди айылдыктар көрөт азыр. Айылдыктарды көрбөй калдык деп атат. КТР төмөн түшүп кетти, КТРдин акыбалы. Мына Болот Тилебаев деген жигит, мен билбейт экенмин, кийин сурамжыласам ошол телевидениянын ашканасынан чыккан дейт, кухнясынан. Бирок мына КТР абдан түшүп кетти да, киши көргүс болуп калды. Мен сурамжылайм, мен дагы бардык жерлерде, Таласта, Лейлекте, Атбашыда, Чаткалда дегендей көрөрмандарым бар. Мен жөн сүйлөй бербейм. Ай, КТРди көрүп атасыңар? Жок. Баягы КТР болбой калды. Мурда кара жашык эле, азыр таптакыр эле көрбөй турган жашык болуп калды деп атышат. Анан эми ошону Айтматовду орустар маселен орус тилинде бер деп атасың. Орустар үчүн берели деп кой. Орус тилдүүлөр. Орустар Айтматовду бизден 10 эсе мыкты түшүнөт. Алар биздин жазуучу деп эсептейт. Москвалык орустар. Бул жерде мен көчөдө кетип барасам, орус келиндер эле балдарына Айтматов жөнүндө түшүндүрүп баратканын угасың. Кыргызга Айтматов жетпей атпайбы? Кыргыздын деңгээлине жетпей атат, билимине. Айтматовдун дүйнө тааный. Кыргызга окута албай атабыз, Айтматовубуз кыргыз тили колдон чыгып баратат бизде. Бул Болот мырза эмнени карап отурат? Бул президентке мамлекеттик канал да өзү. Элдин эсебинен күн көргөн канал. Мага окшоп тиги көрүнгөн жерден акча сурап жүрдү. Элдин эсебинен күн көрөт өзү. Анан кылып атканы бул орусча. Баягы бизде мамлекет тил комиссиясы боюнча мына жаңы мыйзам боюнча сураса айтат дейт, биз мурда өзүбүздүн мыйзамыбыз бар. Бул тил боюнча, мамлекет тил боюнча конституциялык мыйзам кабыл алынды жайында. Президент эмне деп жооп берип атат дейт жака. Ал мырза билбейби ошол КТРдин жетекчиси. Кыргыз тили деген эмне болуп баратканын билбейби, кабары жокпу? 60% улуттук ошол мамлекет тилде берилиш керек берүүлөрү. Жаңы мыйзам боюнча. Ал эми бүгүн Айтматовду таңпаңдап орусча которуп атат. Айтматов кыргызча бир ооз орусча кошпой сүйлөгөн ошол берүүдө. Өзү ошондой адам болчу Айтматов. Улуулугу ошондо Айтматовдун дагы. Эне тилинде бир ооз орусча кошпой туруп сүйлөчү. Анан эми ошону айылдыктар көрсө абсурд деп коет муну.
Абсурд. Айтматовды жеткіре албай атсақ, қырғызша оқыта албай атсақ, мына Болот Тілеубаевтың қылғаны ол. Андан дағы мен хайп шоу дегені бар екен. 1-2 күн болды, мен қызығып көріп қалсам, бұл масқара пост беру деп айтатын.